Эми биз бул жактан товар сатып алганда товардын рейтингини кантип билебиз, качествосуна. Мисалы бул жерден биз бул товарга кирип көрөлү. 15 юань 6 тыйын экен. Аны биз бул жердеги жазылган отзывдардан билсек болот качествосуна. Анан отзывдарды дагы мындай бөлүп разделдерге бөлүп койгондо жакшы, абалы начар же болбосо дагы башка маанилери бар. Сиздер переводчик менен которуп билсеңиздер болот. Анан бул магазинди караңыздар. Бул жерде бул сайтта баардык эле магазиндер ушундай жылдызчалар менен гана белгиленген. Эгер бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 жылдызча болгон болсо, демек ал магазиндин товарлары жакшы жана көп продажа кылган болот. Ага катталып алсаңыздар болот. Бул жердеги кнопканы басып кирип, жогорудагы кызыл плюсту басып катталып алсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө бул жердеги отзывдардын разделдерине кирип окуп чыгыңыздар. Анан бул жердеги жазылган отзывдардын баарын бул жактан дагы окусаңыздар болот. Мынакей биз бул жакка киргенибизде мына ушул сатып алган адамдар жазып, видео кылып, жана ушундай картинка кылып, живой киргизип койгон. Ушул жерлерден карап заказ кылсаңыздар болот. Переводчик бар сиздерде, ошону менен ар бирини которуп, окуп, бул жердеги видеолорду жана картинкаларды көрүп заказ кылсаңыздар болот. Эгерде бул жака адамдар жакшы сөздөрдү жазып, ооба жакшы экен, товардын качествосу сонун экен дей турган болсо, анда заказ кылып алсаңыздар болот. Биз бир гана ушул отзывдар аркылуу гана товардын качествосуну, рейтингини билип заказ кылып алсак болот. Бул жерде мына 10 пар носкини 0,88 тыйындан сатат экен. Ушуга кирип көрөлү. Буга киргенибизде бул жерден мына өзүңүздөр жеке сатып алсаңыздар, жок, бул 5 штуктан эле экен. Мына бул жерде 5 деп жазылып турат. Эгерде өзүңүздөр сатып алсаңыздар 6-9 юаньдан сатып алсаңыздар болот экен. Биргелешип сатып алсаңыздар 88 тыйындан сатып алсаңыздар болот экен. Биргелешипти басалы. Басканыбызда бул жерде мына 10 штуктугу бар экен. 10 штуктугу бар экен. Ошого мындай кылып басабыз дагы бул жерден мына размерини тандайбыз. Размер мына жерде ушундай экен. 10го, мына 6га размерини менен расцветкасыны тандаганыңыздарда дагы сумма өзгөрөт. Ошого дагы маани бериңиздер. Мына көрүп атасыздарбы? Бул жерден размер тандап атабыз, бул жакта сумма өзгөрүп атат. Мына 11,9 юань. 6,4кө келгенибизде 7,9 юань болуп калды. Бул жердеги жөн эле 6га келгенибизде 5,9 юань болуп калды. Мынакей сиздер размер тандаганыңыздарда дагы сумма өзгөрөт. Мына бул жерде дагы 1 штук эле калыптыр. Мынакей бул 1 штугу 88 юаньдан туура келет экен. Бул жердеги 10 деген цифраны көрүп турасыздар. Бул тапочкадан биз 10 штук заказ кылсак, бизге скидка болот экен. Бул жакка кирип көрөбүз. Кирип көргөнүбүздө мына бул жерге жазылып турат, 10 штук деп. Ушуну эми биз кантип билсек болот? Бул жака кирип көрөбүз. Мына өзүңүздөр сатып алсаңыздар 39 юаньдан алат экенсиздер. Биргелешип сатып алсаңыздар 28,99 юаньдан экен. Бул жака киргенибизде мына өзүңүздөр көргөндөй эле бизге бул жердеги штуктары дагы чыкты. Бул жерде мына күңүрт болуп калды. Булар уже калбаптыр да, жок экен. Мындай жылдырганыбызда бул жерде мына 6 штук тапочка бар экен. Бул жерди карасак, уже размерлери дагы калбаптыр. Ушуга дагы көңүл бурасыздар. Анан бул товарды бизге канча күндө жөнөтөт, ошону кантип билсек болот? Мына бул жердеги кызыл жазууну көрүп турасыздар. Ушул жердеги мына экинчи жазууну басабыз. Мына бул жердеги. Мына ушул жазууну басабыз дагы киребиз. Киргенибизде переводчик ар бирибизде эле иштеп турат, перевод кылып көрөсүздөр. Мына бул жерде 48 деп чыкты. Азыр мен бил албайм да, ошо кытайчага түшүнбөйм, өзүңүздөр да билесиздер. Переводчик менен ушул жерге алып келесиздер да, 48 саат же 48 күн деши мүмкүн да. Мисалы 48 саат болгон болсо, бул бизге жакшы эле да, сатып алсак болот.
канча күндө жеткирилини ушул жерден билсек болот.